үйүбүздө күйөөбүздү түшүнө албай, кайненебизди түшүнө албай, же болбосо өзүбүздөн жаралган балдарыбыз менен кыздарыбыздын тилин таба албай, үйлөнүп туруп эле 1-2 айдан кийин ажырашып кеткендер дагы көп учур болуп атат да. Ушунун негизги бир себептери эмнеден деп ойлойсуз? Азыр эми жан дүйнөсү бай жигиттерди карабайлы. Азыр машинасы бар, үйү бар, бир бизнестери бар, учуп атышат да. Иш менен алмашып атабыз. А бирок Европада эркек менен эркек жашап атат табиятында. Аял менен аял жашап калды. Бул Россияда эле эмес, азыр биздин Кыргызстанда деле болуп атпайбы мындай окуяларчы? Эң негизги проблема ушул болуп атат да. Ошон үчүн сен кандай болсоң ошондой болуш керек. Жалпы Элдик каналдын көрүүчүлөрүнө ысык салам жолдойбуз. Достор, бүгүн биз сиздерге өзгөчө бир жаңы форматта, интервью форматта видеону тартуулап чыгарган атабыз. Өзүңүздөр билесиздер, азыркы учурда Кыргызстанда психолог, мотиватор, ушундай күчтүү инсандар азыркы учурда көбөйүп атат. Анан биз сиздерге ошол мотиватор, ошол психологдордун дагы наставниги деп койсом болот экен, Сардал Абдураимова эжекебиз менен сиздерге сону маек кылып тартуулап чыгармакчыбыз. Саламатсызбы эжеке, кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Маектин башында алгач эле айта кетейин, сизге убактыңызды бөлүп, ушундай алтындай болгон убактыңызды бөлүп, биздин Элдик каналдын көрүүчүлөрүнө жакшы бир маалымат бергенге макул болгонуңуз үчүн сизге терең ыраазычылык билдирем. Анан кийин мына YouTube'дагы видеолоруңузду көрүп, таарыныч боюнча үй бүлөгө тиешелүү, баягы эркек менен аялдын ортосундагы мамилеге дагы тиешелүү видеолоруңуз бар экен. Сизде көбүнчө ушу үй бүлөлүк маселелер боюнча видеолоруңуз көп экен. Анан кийин дагы бир видеоңузда сизди Кытайга барып келдим дегениңизди угуп калдым. Жана кадр артында дагы айтып калдыңыз, 11-12 мамлекетке барган окшойсуз. Ошол баргандай эмне үчүн бардыңыз, кандай билимдерди алдыңыз? Ошол боюнча кичине маалымат берип койсоңуз. Жакшы, рахмат. Мен эң алгачкы 2010-жылы башталган международный интербилим, ошол Швейцария мамлекети каржылап, ошондон баштап менде жан дүйнөмдө бир жарык пайда болду да. Эң негизги билимдин уюткусу, заманбап билимдин уюткусу ошондо уюп баштады да. Ошол учурдан баштап менде ушунчалык кызыгуу башталды. Алла Таалам бисмилла деп эле Кудайым бир жолумду ачып эле Кытай мамлекетине жолдомо алып кеттим. Ошол жакта адамдын организми тууралуу аябай сонун мындай бир жакшы билимдерди алып келдим да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө адамдар кандай ооруп атат, эмне себептен ооруп атат, анын причинасы эмне, ар бир оорунун врачтар эмнесин табат, симптомдорун табат да. Ошондой эле биз да ошол проблемалардын, көйгөйлөрдүн ушул немесин, себептерин, причинасын таап, ошондой бир психолог болуп жүрөм да. Медициналык жактан алган окшойт. Медициналык дагы бар, медициналык дагы жактан бар, психологиялык жактан дагы бар да. Эми медициналык болгондо табиятта биз кандай жаралганбыз. Медицинадан өзгөчөлүгү, айырмачылыгы, табияттан Аллах Таала бизди кантип жаратты. Биз табият менен кандай гармонияда болушубуз керек. Аллах Тааланын бизге берген ушунчалык кереметтерин, бизге берген керемет денелерибизди, органдарыбызды кандай сакташыбыз керек. Туура тамактануу, даже суу ичүү, даже табияттын өзүнүн сааты бар да. Табияттын өзүнүн сааты бар. Кайсы сааттан кайсы саатка чейин жердин энергиясы адамды жерге ылдый тартат да. Уйкун келип ныксыра ордунан тура албай калышат. Ушулардын бардыгын Алла Таалам ушундай бир кереметти жараткан. Булардын баарын ученыйлар, окумуштуулар, Кудайдын жараткан мындайчасын айтканда можузалары деп коебузбу, булардын баарын изилдеп отуруп, анан кийин бизге мындай заманбап обучениялардын аркасынан берип отурушат да. Ошондо мектепте окуйбуз, жогорку окуу жайда окуйбуз, ал билимдер деле жакшы. Бир гана кесиптин ээси болуп чыгабыз. Бирок негизги жашоодо өзүбүздүн миссиябызды, өзүбүздүн энергиябызды, өзүбүздүн максатыбызды, жашоодогу бардык биздин түпкү биздин эң кызыктуу нерселерди биз ушул психология саатынан алат экенбиз да, сабактардан алат экенбиз. Эжеке, мен мындай суроо бергим келип атат да сизгечи. Жана жогоруда айтып кеттиңиз, энергия жөнүндө сөз кылып калбадыңызбы? Анан адам өзүнүн организмин башкарганды билиш керек дедиңиз. Сиздин видеолоруңузду көргөндө да ушул суроону биринчи барганда беришим керек деп келдим эле да. Мисалы, көрүүчүлөрдө дагы эле көпчүлүгүндө болсо керек, бир момент болот, эч нерсеге желанияң жок болуп калат да. Чарчап, баягы энергияң жок болуп калат. Өзүң сезесиң, алсырап эле ушундайчы. Ошол моментте эмне кылыш керек?
Биз энергияны кантип өзүбүзгө алышыбыз керек? Ошонун сурагым келип атат да. Аябай сонунда бул энергияны Алла Таалам бизди төрөлгөнүбүздө эле Кудайдын кудурети биздин энергияны бизге берген да. Биз өзү бакытты жандыра турган энергияны бакытты пайда кыла турган эми бүт генераторбуз да. Биз генераторду Алла Таалам биздин ичибизге салып койгон да. Муну ошону туура пайдаланышыбыз керек. Биринчи энергия ата тектен келет. Атанын жаралгандан эле генден келет. Энергия экинчи биз азыктанабыз да. Биз эгерде азыктанбасак, курсагыбыз ач болсо эч кандай жумуш кыла албайбыз да. Экинчиси биз тамак азыктана алабыз, энергияны. Үчүнчүсү биз энергияны басып алабыз. Таңкы сонун Аллахтын берген табиятында, таңкы табияттын койнунда гармонияда болуп, баскан сайын адамда ошончолук энергия пайда болот. Адам баскан сайын ошончо негатив ойлор сизди кыйнаган, сизди алсыраткан, сизди ушунчалык күчүңүздү кетирген, ушундай кыйынчылыктардын баарын жеңе турган сонун энергияны биз басуу менен алабыз. Бирок кыймыл менен. Обедте эмес, кеч эмес, таңкы жаратылыштын койнунда таңкы таза абада басыш керек. Ушундан алабыз да. Анан адамдар энергияны өзүнө өлчөнү берген энергия бар да. Аллах Тааланын ушул өзүбүзгө берген өлчөлүү энергия 35 жашка чейин толугу менен жашайт. Ошон үчүн спортсмендер чыгат 35ке чейин. Палвандар, жанагы биздин спортсмендер бар го, чемпиондор. 35 жашка чейин буларда энергия толук иштейт, 100%. А 35 жаштан баштап 55 жашка чейин, 45-55 жашка чейин уже анын 60% калып калат бизде. 60 жаштан нарака калганда бизге ошол 60%дын 45% эле калып калат да. Демек, бул кааласаң, каалабасаң уже возраст менен ошондой калат. Эми ошол энергияны биз кантип кетирип атабыз? Алла Тааланын берген энергиясын биз туура эмес ойлонуп, башка эле бирөөлөр менен конфликтке барып, үйүбүздө күйөөбүздү түшүнө албай, кайненебизди түшүнө албай, же болбосо өзүбүздөн жаралган балдарыбыз менен кыздарыбыздын тилин таба албай, алардын кыял жоруктарына чыдай албай, ушинтип эле биз энергияларыбызды кетирип алабыз да. Ошон үчүн Алла Таалам кандай адамдарды жараткан болсо, ар бир адамды өзүнүн кулк мүнөзү менен, кыял жоругу менен жараткан. Эч кимибиз биз кыял жоруктарыбызды оңдой албайбыз. Себеби Аллахтан келген кулк мүнөз, кылык жорук да бул биздин. Ата энебиз да оңдой албайт. Ошондуктан биз кандай болсо, кайненебиздин кыял жоругу ошол боюнча кабыл алышыбыз керек. Кандай болсо, жолдошубуз ошол боюнча кабыл алышыбыз керек. Биздин да кандай болсок ошондой. Адам бири-бирин кандай болсо ошондой болуп кабыл алганда гана энергияларыбыз өзүбүзгө туура сарпталат да. Энергияны биз туура пайдаланабыз. Эжеке, бирок мындай суроо туулду да мендечи. Мисалы, ар бир адамдын өзүнүн кулк мүнөзү бар турабы? Ошол нерсени ар ким өзүнүн өзү тарбиялап, оңдоп, плюс-минус жагын мындай кылса болсо керек турабы? Анын оңдой албайсың дегениңизден суроо пайда болуп атат да мендечи. Мисал үчүн адам мындай болот да, бардыгы плюста, бардыгы сонун адамдар жаралышат. Плюсовой энергетикада жаралышат адамдар. Минусту биз өзүбүзгө берген. Аллах Таала карагыла мүмкүнчүлүктү, ыктыярды, тандоону өзүбүздүн колубузга берген. Бир гана адам баласына берген. Кааласаң жакшы бол деген. Кааласаң терс, жаман бол деди. Тандоо өзүңдө деп атпайбы. Ошон үчүн биз жакшы нерселерди ойлоп, Аллахтан үмүтүбүздү үзбөй, жакшы ниеттерибизди кылып, адамдар менен болгон мамилебизди түздөп, оңдоп, билим алып, ушул нерселердин баарына билим керек да. Ушинтип отурганда гана биз туура жашоону үйрөнөбүз да. Ошондо биз энергияны туура пайдаланабыз и өзүбүздүн кыял жорукту, кулк мүнөзүбүздү оңдоп алабыз. Адамдардан, табияттан алабыз да сырттан, билим аркылуу, мамиле аркылуу. Ал эми кээ бир адамдар бар, өзүнө өзү наразылар бар да. Өзүнүн турган турпатына, өзүнүн кулук мүнөзүнө, кыял жоругуна наразы адамдар бар. Өзүнүн кыял жоругун кабыл ала албай аткан адам эч качан башка адамды кабыл ала албайт. Эжеке, азыр эми сизге дагы эле көп келишсе керек бул маселе боюнчачы. Мындай суроо берим келип атат да. Азыркы учурда көбүнчө жаштардын арасында үйлөнүп туруп эле 1-2 айдан кийин ажырашып кеткендер дагы көп учур болуп атат да.
ушунун негизги бир себептери эмнеден деп ойлойсуз? Негизги себептери аябай сондай актуалдуу мындай неме да, азыркы темада, бүгүнкү күндөчү. Кыз келиндерибиздин ажырашып атканы, үй бүлөнүн ушундай эки аранжда болуп, балдардын эки аранжы болуп калганы өтө өкүнүчтүү нерсе да. Өзү негизи мусулман калкына ажырашуу, балдарды ушундай жетимсиретүү, бул мусулман калкына бул туура келбеген нерсе экен да. Ошондуктан эмне себептен эми ушундай болуп атышат? Себебин караңыздар. Ушул жана эле келип эле биз кандай болсок, ошондой кыял жоругубузду кабыл албашыбызда болуп атат да. Кабыл ала албагандыбызда болуп атат. Келип эле мамилеге келип такалып атат да. Азыр биринчи орунга адамдар байлыкты коюп алышкан. Биринчи орунга акчаны коюп алышкан. Бакытты акчага, үйгө, машинага, баланын бир бизнесине коюп алышкан да. Эң бир өкүнүчтүү тема ушул да. Ал баланын жан дүйнөсүндө тынчтыкка коюшпай атат да азыркы кыздар. Ал баланын жан дүйнөсүндө кандай? Жан дүйнө бай болсо, ошондо сиз бактылуу болосуз да. Азыр эми жан дүйнөсү бай жигиттерди карабай эле, азыр машинасы бар, үйү бар, бир бизнестери бар, учуп атышат да. Аны макул ага турмушка чыксын. Бирок характерлери, мамилелери бири-бирине дал келбей атат да. Адамдагы сүйүү эки жаштын ортосунда бул шартсыз сүйүү болуш керек да. Шарттуу сүйүүлөрдүн аркасынан ажырашуу болуп атат да. Менин мындай көз карашым. Эмнеге мен неме кылсам, сага турмушка чыксам кандай машина алып бересиң? Мен турмушка чыксам кандай шуба алып бересиң? Мен уул төрөп берсем машина алып бересиңби? Мен уул кыз төрөсөм эмне болот? Же болбосо уул төрөп берсем айфон алып бересиңби? Мына ушундай маселелер да. Сүйүүлөрү ортосуна шарт коюп койгон да. Мындай шарттуу сүйүү эч качан адамга бакыт тартуулай албайт да. Бакыт тартуулай албайт, булар тез аранын ичинде эле ажырашат. Бир алып берет, макул, эки алып берет. Түшүнүксүз да. Сүйүү деген шарт койбойт да. Шарт койбой, анын бар жогун кандай болсо ошонусу менен кабыл алат да. Материалдык жак биринчи орунга коюлуп калгандыгы үчүн ажырашуулар көп болуп атат десек болот экен да, демек. Азыр биз сабактарда акылды эле өстүрүп атабыз да. Китепти оку, анан өзүңдү мынт, өзүңдү сүй деп эле аялдарга байракты берип эле жүгүртүп койдук да. Аялдар байракты алып алып эле мен деп эле жүгүрүп кетти алдыга түшүп элечи. Бирок эркектер эмне болду? Биякта эле калдык да. Эми бул учурда биз азыр аял эркектерге деле күнөөнү кое албайм. Себеби бул эмне болгон? Мурда биздин ата-энелерибиз туура жашап келишкен экен да. Табиятына баш ийип, Аллах Тааланын жараткан мындай бизге берген жашоонун эрежелерин бузбай жакшы жашап келишкен экен да. Эркек эркектик ишин кылып, эшикке чыгып, аял аялдын ишин кылып, 10 бала, 15 бала төрөп, үйдө багып, кандай сонун балдар чоңойтушкан да. Ушундай бир акылдуу, аял киши үйдүн жумушун багышканда, анан ошентип келатып эле баягы СССР пайда болуп кетип атпайбы? Ошол учурда эле анан кийин келип эле анан ошол табиятыбыздан алыстап калыппыз да. Эмнеге дегенде аял эркекке тең укукту берип койду. Аллах Таала жок деп атеизм келди дагы, Аллахты жокко чыгарып койду. Ошону менен анан үзүлдү дагы, ошол аралыктар үзүлүп калды дагы. Кийин мына бүгүнкү күнү мечиттер салынып, азыр жаштар, балдар намаз окуп, Аллахты таанып, ал баарыбыз жаратуучу бир Аллах да. Ошентип калдык. Анан ошенткенибиз менен ошол ортодо үзүлүп калган адамдардын тарбиясын көрүп калган биз ошол жерден мындай бүгүнкү күндүн ошонун неси жыйынтыгы ошол улан отуруп бүгүнкү күндө кыйынчылыктар алып келип атышат да. Анан эркек аялдын тең укуктуу кылып койгондо эмне болду? Аял киши мен деле чыксам болот экен деп чыгып иштеп атабыз. Бирок жардам беришибиз керек. Аялдар иштешибиз керек, билим алышыбыз керек. Канчалык керек? Аялдар өтө көп билим алыш керек. Себеби аял баланы тарбиялайт, аял даже эркекке дух бере турган, күч бере турган, шыктандыра турган аял киши да. Бүтүн бардык нерсеге аял кишинин энергиясы, аял киши энергияны жаратуучу кылып, табиятыбыздан Аллах Таала ошентип берип койгон да. Ошон үчүн биз энергияны жаратуучубуз. Биз эркектин энергиясында биз жаратабыз. Балдардын, кыздардын энергиясында биз жаратабыз. Эгерде биз ошол жаратуучу энергияны биз талкалап отурсак,
эркектин өзүндөгү өзүнө иштетип аткан энергияны биз талкалап отурсак, балдардын энергиясын талкалап отурсак, сенин колуңан келбейт, мынтип атат, антип атат, тигиндейсиң, мындайсың деп отурсак, өзүнүн ишеними жоготуп, анын энергиясы жоголду. Бүт эле инвалидтер пайда болот да. Бүт эле эч нерсеси колунан келбегендер бир айлампага түшүп алып эле турмуштун агымында айланып жүргөн адамдарды көбөйтүп алабыз да. Анан ушундай болдук да, ошол учурда ушундай болдук. Эми азыр жакшы билимдер болуп атат, бирок азыркы билимдер биз мындай немеге карасак, мындай болуп атат да. Акылды китеп оку деп атат, анан акылыбызды сознание, подсознание деп көбүрөөк басымды ошого коюп, анан көбүрөөк басымды акчага коюп коюп атабыз да. Ушул акчага коюп жүрүп кетип атабыз. Бирок ошол туура, ал деле, ал билим деле туура эмес. Бирок экинчи, бизде бул жакта жан дүйнөнүн азыгы дагы бар да. Биз ашказандын азыгын берип атабыз, акылдын азыгын алып атабыз, Кудайга шүгүр. Бирок жан дүйнөнүн азыгын албастан адашып жүргөндөрүбүз көп экен да. Мен ошону түшүндүм. Ушул жаатка көбүрөөк окуп атам азыркы күндөрү дагы. Анан үчүнчүсү, биз дене муктаждыктарыбызды түшүнбөй атат экенбиз да. Дене муктаждыктардын ичинде биринчи жүрөк, жан да. Жан тынчтыкты каалап атпайбы? Денебизде тынчтык жок. Биздин жан дүйнөбүз, жүрөктө тынчтык жок, кыйналып атат, ызаланып, ыйлап отурбайбы бүгүнкү күнү биздин жүрөктөрчү. Ошон үчүн булардын баардыгын кыйнаган нерсе келип эле билимдин жоктугунан, анан өзүн тааныбагандыгынан, өзү ким, колунан не келет, өзүнүн милдети кандай, өзүнүн максаты кандай, аткаруучу жашоодогу миссиясы кандай, мына ушуну түшүнбөй, баардык эле жоопкерчиликти ата-энесине, менин ата-энем себепкер, бактысыз болгонума дагы, менин күйөөм себепкер, ушундай болуп ооруп калганыма, бүт эле күнөөлөп эле, эркек күнөөлүү, ата-эне күнөөлүү. Ушундай болуп эле отуруп калганбыз да. Анан негизи эле эркектерге эмне керек? Эркектерге мындай караганда үй бүлө, аял эркектерге үй бүлө керек да. Ал эми аялдарга бар жок керек. Бизде өтө керектүү нерселерибиз көп да. Ошондуктан аял эркекке күчтү берген. Бүт күчтүн баарын, табуунун баарын, рызкынын баарын эркекке берген. Ошон үчүн мүмкүн болушунча эркектер көбүрөөк өзүнүн эркектик милдетин аткарып, чыгып иштегенге, бала чакасын бакканга аракет жасаса жакшы болот эле да. Эми ошондой эркек тарбиялаган биздин аялдар болот да. Балам, сен аялыңды багышың керек. Балам, сен семьяңды бага турган болушуң керек. Аялың эмес, сен багышың керек деген жаш бала кезинен баштап эме кылыш керек да. Баягындай акча таба албай калабыз. Анан кыйналгандан кийин эркекке сайылып баштайбыз да. Анан мына сен ушинтип иштеп акча тапканыңда мен ушинтип отурат элем. Сен таппайсың, сен кылбайсың, сен мынтпайсың деп, анан эркекке болгон сайылуулар башталат. Аны дальше больше духун түшүрөсүң. Дагы духун түшүрүп, анан эмне болду? Эркек эми аял киши табам деди, макул тап деп кой берди. Макул таап кел. Мүмкүнчүлүгүң болуп атат, таап кел деп атат. Бирок аял киши таап келгенден сөзсүз көчөдөн иштеп кечке келдиң дейли да. Үйгө келгенден баардык нерсени эркек жасап койбойт да. Дагы деле кирлерибиз болот, жыйыш шырмайларыбыз болот, үйдө да иштейбиз. Ошентип эки тарапка энергияны кетирип отуруп, аялда энергия калбайт дагы. Анан жан дүйнө ошондо ооруп баштайт. Ошондуктан биз негизи эле бул жашоого аял болуп келдикпи, биз табиятыбыздан аял экенибизди мойнубузга алышыбыз керек. Эркектер эркек экенин мойнуна алышыбыз керек. Биз алмашып албашыбыз керек да. Азыркы күндө биз алмашып алып, ошол кыйынчылык жаралып атат. Аллах таалам алмашып алганда кандай болуп атат? Биз го жакшы иш менен алмашып атабыз. Бирок Европада эркек менен эркек жашап атат табиятында. Аял менен аял жашап калды. Бул Россияда эле эмес, азыр биздин Кыргызстанда деле болуп атпайбы мындай окуяларчы? Ошон үчүн бул табияттан эркек менен эркек жашасын деген эмес да. Аял менен аял жашасын деген. Бул эмне? Жараткандын мыйзамын бузуп атабыз. Жашоонун бизге берген Алланын эрежелерин бузуп атабыз. Бул дагы эркек таап келиштин милдетин аял киши алып алып, биз өзүбүз бузуп атабыз да. Өзүбүз бузуп алып, кайра эркектерди күнөөлөп, сен мындай, сен айыңа мындай болдум деп, көбүнчө биз аялдар көп ката кетирип атат экенбиз да. Кетирип алган жактарыбыз болуп атат. Ошол боюнча эми албетте бири-бирин түшүнгөн болсо, мамур-жумур болуп жашаганга эмне жетсин. Эч качан ажырашканга адамдар шашпаш керек. Ажырашканда жакшы нерсе жаралбайт. Эми таптакыр эле болбой атса, эми башка нерсе да. Эми онун да бир причинасы бар да. Мүмкүн болсо ошо турмушту оңдоп кеткенге аракет кылышыбыз керек да. Ошон үчүн биринчи аракет кылыш үчүн эмне кылыш керек? Аял өзүн тааныш керек. Ким аял өзү? Ордун. Өзүн тааныш керек. Өзүнүн миссиясы кандай, өзүнүн энергиясы кандай, өзүнүн кылык мүнөзү
кылык жоругу кандай? Балким сенин кылык жоругуң кайнеге жакпай аткандыр. Балким сенин кылык жоругуң күйөөгө жакпай аткандыр да. Анан бардыгы эле жерде мен деп эле апапак болуп туруп эле актай барак болуп туруп анан бар жок деле күнөөлөп каралап койгон туура келбейт да. Ал эми ошол эле учурда эркектер дагы ошондой. Сени деп, эркекти деп келди аял киши. Экөө бир неме алгандан кийин эркек дагы аялды жардам кылганга үйрөнүш керек. Эми качан балдар чоңойгондо балдар эле жардам берип калат. Эми учурунда керсейбестен учуру келгенде жардам бериш керек да аялга. Жакшы сүйлөп, чарчап келсе дагы үйгө келгенде ошол чарчаңкы жүзүн эшикке таштап кириш керек да эркек дагы. Эжеке бир суроо пайда болду да мендечи. Жана аял киши ушундай кылып алабыз, көчөгө чыгып кеттик дедиңиз го. Анан бизди көрүп жаткан эжекелерибиз ойлошу мүмкүн, мисалы жолдошу же балдар кылбай атсам не кылайын деп ойлошу мүмкүн да. Ошо туура. Кылбасам не кылайын, мен өзүм чыгып кылганга туура келет да деген ой келет болуш керек дейм да. Ошондой ойлорго, ошондой эжекелерибизге эмне демекчисиз? Ошондой эжекелерибизге айтмакмын да, үйдө Кандай кылыш керек аларчы? Эркек аял экөө отуруп, кеңири сүйлөшүш керек да. Жайма-жай отуруп. Эркектин колунан эмне келет? Эркектин жөндөмү эмнеге? Жөндөмдү мал баккангабы? Машина айдап таксовать эткенге, или же дыйканчылык кылгангабы? Или же бизнескеби? Эмне жаатында? Ошол жаатын түшүнүп туруп, анан ошол эркекти биринчи давай сен бизнес ушинтели. Сен ошол эркекке эркектин жөндөмүн билип, биринчи ошонун эрежесин табыш керек да. Анан ошол жөндөмүн билгенден кийин азыр билимдер бар. Эркек өзүнүн кандай жаатта мүмкүн. Кээ бир адамдар ырчылык жаатында, кээ бир адамдар лидерлик жаатында, башкарма менен бир жерде отуруп, жетекчилик жаатында акча табышат. Кээ бир адамдар бизнеске ыңгайлуу болгон, кээ бир адамдар билим берүүгө ыңгайлуу мугалим болуп, немесин билиш керек да. Анан кийин ошого каратып туруп, эмнеге сенин каалоо эмнеде болуп атат? Эркек эмнеге көзү жетип атат? Эмнени кылса болуп кетет эле. Ошого экөө тең биригип туруп, ошого басым жасап, ошону ишке жүрүштүрүп алса, жакшы нерсе болот экен да. Значит, демек андан көрө дуктан берип, мактап, өзү негизи биз эркек кишилер мындай мактап, давай деген болсо, мындай любой тоону томсоруп бергенге даяр болосуң да. Аны деле өтө эле чоң эле проблема кылып, урушуп, анан эркектин энергиясын алып туруп анан ишке буйрубай, энергиясын албай туруп алдоо менен, мактоо менен сенин колуңан келет деген сөздөр менен эле ишке салат. Бизде мындай сабактарда психология жаатында торсония полия, анан бизде эмоциональный интеллект деген сабактар бар да. Торсония полия дегенде бул плюсовой энергетикада жүргөндөр. Аллах Таалага эч бир толко бир жараткан Аллах Тааланын гана эч кандай немеси жок да, кемчилдиксиз десек жарашат да, плюста. Анан Аллах Тааланын жараткан бүт Аллах жараткан нерселердин бардыгы плюста нерселер болот. Аллах жараткан нерселердин бардыгы плюста. Эмнелер плюста? Мисалы үчүн эмнени жаратты Алла Таалам? Адырларды жаратат, топурак, кум болобу, суу, анын арасында биз барбыз, жаратылыш бүт Аллахтын жараткан нерселердин бардыгы энергетикасы плюста. Ал эми үчүнчү адамдын жараткан нерселердин баары адамдын колунан жарала атпайбы? Китеп, фломастер, мынау немелер, сотовый телефондор, диван, стол, бүтүн адам жараткан нерселердин баары бул минусовый энергетикада да. Саатыбыз бүт бардыгы. Бүт энергетика минусовый. Ошон үчүн бул жерде биздин Аллах берген ошол плюсовый энергетикадагы жаратылышта бассаң, чыйынчуктардын үнүн уксаң, суусунда, мустак суусунда жуунсаң, жердин үстүндө бул плюсовый энергетикада бассаң, ушунчалык ушундан өткөн бизге дары дармек жок да. Бул Аллахтын бизге берген чыныгы немеси да, табият менен гармонияда болуп атпайбы? Биз табиятын эле жараткандын эле бизге берип, мына пайдалангыла мына деген нерсени гана биз пайдалансак, эч кандай оору да болбойт, эч кандай адамдын энергиясы дагы аябай жогорулап көтөрүлөт, наоборотчу. Азыркы учурдагы мына жаштардан кандай көйгөй көрөсүз сиз? Аларга кандай кеңеш берет элеңиз? Жаштар биринчи эле турмушка чыга элек туруп эле жигиттердин кылык жоруктары жакпай конфликтке барып келишет.
Тоюм болгон атты эле, сүйлөшүп аттым эле, турмушка чыгайын деп аттым эле деп келишет да. Анан мага ушундай бир сонун бир керемет бир жигит жолугуш керек жашоомдо дейт да. Принц на белом коне. Ошондой бир керемет жигит келиш үчүн өзүнүн дагы керемет кыял жоруктарын, өзүнүн мамилесин, өзүнүн кулк мүнөзүн ошого даярдаш керек. Акылын, билимин ошого даярдап, адам кыз бала өзү кандай болсо, кудду ошондой эркек баланы тартат. Энергия тартылат да. Өзү кандай болсо ошону тартат. Ошон үчүн өзү билимдүү болсо, өзү акылдуу болсо, токтоо болсо, сабырдуу болсо, ушундай бир керемет өзүндө бир жакшы сапаттар болгон болсо, жакшы сапаттуу жигит өзү тартылат, магнит. Анан өзүн оңдош керек ал үчүн. Жакшы жигитти тартыш үчүн, бактылуу үчүн өзүбүздү оңдошубуз керек. Кыз балдар биринчи өзүн тазалаш керек. Мээсин тазалаш керек деңиз, а? Үйдү уборка кылган. Үй тазаланганда кандай сонун жашайсың адам? Ремонттон кийин, а? Дал ошондой бир сыйра акылдарыбызды дагы, аң сезимдерибизди, жан дүйнөбүздү кантип тазалаш керек мээсин? Эмне кылыш керек? Билимдер бар го, эми биз азыр психологдор эмнеге окутуп атабыз? Ушу психология жаатында кайрылса, сизде дагы сабактарыңыз бар? Бар, менин сабактарым. Сабак өтөсүзбү? Өтөм, Офисиңиздер бар, офисиңиздерге келип. Менде көбүнчө жеке сабактар. Анан жакындан бери кыз келиндер суранып атышат, сиздин билимдериңиз бизге керек. Мындай общий эле мындай форматта, мындай көпчүлүк менен эле өтсөк деген немеде. Азыр онлайн сабактарды эми эле өтүп баштадык. Анан Кудай буйрса, офлайн ошо бир чоң немелерде жолугушуулар болот. Өздөрү уюштуруп атышат. Керектүү адамдар өздөрү эле таап алышат экен. Азыр Баткенде, Каракулжа, жана Бишкек шаарында, Ысык көлдө күткөн кыздарыбыз бар. Кыз келиндер күтүп атышат да. Так, сиздердин офисиңиздер Ош шаарында, бирок биздин көрүүчүлөр балким сизден консультация алып же сиздин сабактарыңызга катышам деген болсо, мисалы Баткен, Көл, кайсыл жакта болбосун катышса болот, онлайн. Азыр эми жашоо сонун болуп калды го, интернет аркылуу эле онлайн сабактарды алса болот. Эгерде ушул биз жашаган региондо болгон болсо, жеке сабакка мындай эле келсе болот, жандуу сабактарга катышса болот. Офлайн, онлайн, ар кандай сабактарыбыз бар. Анан кийин мындай суроо бергим келип атат да, мисалы кече жакында эле бир YouTube'дан көрүп калдым эле да. Бир жаш бала болсо керек, по-моему, психологчу. Ага суроо беришип атат да. Мен мисалы үйлөндүм же турмушка чыктым дейт да. Анан ошол менин жолдошум мага жакпайт же жакпай калды. Ошол учурда мен кандай кылышым керек деген суроо бериптир да агачы. Ал эмнеси менен жакпайт? Эми балким кулк мүнөзү, балким внешности, же балким ал жакта мындай суроо болуптур. Мен ата-энем эле мени зордоп, турмушка чыкпайсыңбы же үйлөнбөйсүң дегенден эле деп туруп үйлөнүп алган окшойт да, же турмушка чыгып алганбы. Туура түшүндүм. Анан кийин эмне кылыш керек? Ошондой ситуациялар көп болуш керек менимче. Бул боюнча мындай болуп атат да, өзү турмуш кура турган адам өздөрү бири-бирин өздөрү тандаш керек да. Тандоону кызыбызга дагы, балабызга да өздөрүнүн колуна беришибиз керек да. Өздөрү тандаш керек, бири-бири менен энергиялары туура келген болсо, бири-бири менен кылык мүнөздөрү туура келет да. Адам адамды тартат го. Экөө бири-бирине энергиялар туура келип, мамилелешип аткандан кийин дальше нарага жакшы болот. Ошондуктан турмуш курганга шашпаш керек да. Кичине бир аз сүйлөшүп, анын кулк мүнөзүн көрсүн, мунун кулк мүнөзүн көрсүн. Анан экөө даана бири-бирин толук түшүнгөндөн кийин анан баш кош керек го. Бирок ошол сүйлөшүп атып кулк мүнөзүн билгенден кийин жакпай калып атпайбы? Эки бетте жашаган адамдар бар да, ички дүйнөсүндө башка, сырткы дүйнөсүндө башка да. Мисалы үчүн сырткы дүйнөсүндө адамдар өзүбүздү кантип тааныйбыз бизчи? Ошол ан үчүн ушундай сабактарым бар да, мен өзүн таануу боюнча. Мисалы сыртка чыкканда таптакыр башка адам. Бардыгыбыз башка адам болуп барабыз да. Үйгө келип эле кийим чечип киргенден башка адам жаралат да. Эркек деле ошол, көчөдө башка киши. Эркек деле ошол, аял деле ошол да. Эң негизги проблема ушул болуп атат да. Ошон үчүн сен кандай болсоң ошондой болушуң керек да. Көчөдө дагы, үйүңдө кандай болсоң көчөдө. Ошон үчүн адам өзүн өзү гана тарбиялайт, өзүн өзү гана жолго сала алат да. Адам адамды жолго салбайт, өзүн өзү. Ошон үчүн ар адам билим алсын, өзүнүн ким экенин түшүнсүн. Өзүн кабыл алган адам албетте башка адамдын да сөзсүз кабыл ала алат да.
өзүн кабыл албайт, өзүнөн нааразы, өзүнө болгон мамилеси али жок, анан кантип ал күйөө менен мамиле болот, кантип анан баш чөйрө менен мамиле кыла алат ал. Дин алымдар айтат го, мамилеңерди оңдогула кайнатаңарга, кайненеңерге деп. Туура оңдошубуз керек. Алар самапал оңдоп атышпайбы? Сыртынан кайненелерге, кайнежелерге жасаган мамиле такыр башка. Анан кеткенден ичинде аларга болгон көз караш, ой такыр башка. Алар келгенде такыр башка да. Анан ошон үчүн ушул нерсе адамды кыйнаган нерсе ушул болуп атат да. Ушул мамилелерден кетип атат. Анан кеткенден кийин деп ушунда отуруп калышат. Жөн эле кандай болсо ошондой эле боло бериш керек да адам. Келсе апасы катарында кайнесинен коркпой эле, келиңиз, ал кабагы бүркөлдүбү, сени урушуп атабы, кандай сөз айтса дагы келиндик милдетти кылып, чайды бер, тамакты бер, апа деп күлүп, жакшына сүйлөп, анын жарпын кайра жазып туруп, жөндөн жүрө эле бала, ата, эне баланы бактылуу болсун дейт да. Ажырашып кетсин дебейт эч качан. Ошон үчүн ушундай жерде энем менин үйүндөгү апасына салыштырып эле менин апам катарында эле кабыл алыш керек да. Просто эне мен буга кайненемин да, апамын да, менин тарбиялаган талим тарбияламды бул угуш керек да деп ал өзүнүн статусун көтөрүп кой бербейт да. Ушул жерден болуп атат. Бирок негизи кайненелер да адашып калып атат да. Мен айткандай болот депчи. Жок, эми анча-мынча бул жаңы келген адам менен тааныштырып, ал көнүшүп алганга чейин аны да туура кабыл алып туруш керек да. Анын кыл мүнөздөрүнө баскан турганына туура түшүнүк менен туура карап, туура кабыл алып туруш керек да. Ал сага жагабы, ал жакпайбы, туура кабыл алып туруш керек. Анан көнүшүп кетет го бири-бири менен, үйрөнүшүп кетет. Бизде өзү жана туура айттыңыз, жана статусуну кармап алат, ата-эне болсо дагы, же болбосо кайнене, мен мынандаймын да. Мени сыйлаш керек, мен мындай кылыш керек дегендей нерсени. Ооба, эгерде сиз энелик мээримиңизди төгүп сыйлап турсаңыз, сөзсүз сиздин келиниңиз, кыздарыңыз дагы кайненелик милдетиңизди, кайненелик статусуңузду коюп сөзсүз сыйлайт да. Азыркы учурда TikTokко кирсең, YouTubeга, Instagramга кирсең дагы эле эми бардыгы эле акылдуу, бардыгы эле ушу жашоону үйрөткөн, бардыгы эле акча табууну үйрөткөн, мотиватор, тренерлер, ушундайлар аябай көбөйүп кетти. Ошол боюнча сиз кандай ойлойсуз? Эми азыркы бул эми жакшы, бир жагынан жакшы болсо керек деп ойлойм да. Кандайдыр бир деңгээлде баягы адамдарды жакшы, туура жакка түртсө керек, Ооба, жакшы жактары да бар, жакшы жактары бар, туура билим берип атат, адам билим алып өнүп өсүп атат, бирок кээ бир сабактар адамды эгоист кылып коюп атат да. Мен депчи, мен деген немеге келип калып атышат да. Мен өзүм сүйүшүм керек экен. Биринчи мен өзүм мындай болушум керек экен деп, баягы семьяны, күйөөнү, ата-энени жана башкалардын баарын кийинки орунга коюп, бул туура. Өзүң биринчи ден соолугуң жакшы болуш керек, өзүң билимиң болуш керек, бирок туура жолдо да. Биздин менталитетибизге да туура келе турган болуш керек да. Сардал эже, аны мына экөөбүздүн маегибиздин жүрүшүндө ушу аял кишилердин каталарына көбүрөөк басым жасап атасыз да. Себеби биз мындай сабактардан дагы, турмушта дагы, турмуштук тажрыйбаларыбыздан дагы көрдүк, өттүк да бул нерселерди. Анан билим алгандан кийин, кайсынысы туура, кайсынысы ката экен, мен кайсыл жерден жаңылган экенмин деп ошондон мындай карап туруп, анан булардын баары чыгып атат да. Анан ушул исламий психологияны дагы окуп жүрөм азыр, мындай неме болуп караганда. Негизи эле аял киши үйдө таарынып, наалып, нааразы болуп, өзүнө, тагдырына тополоң кылып үйдө бүттүн ушундай энергияны эгерде аял киши үйдө ошону көбөйтө берген болсо, сөзсүз ал үй бүлөдө тынчтык жок. Ал үй бүлөдө сөзсүз бири-бирин түшүнбөстүк, шайтанга нак эле эшигин ачып берет да. Шайтан келгенден кийин сөзсүз анын ден соолугу кетет, шайтан менен шайтандын азгырыгы да эми алардын баары. Уруш болгондон кийин береке качат. Береке качат, өзүңүз айткандай тынчтык жок. Балдардын немесине, бактысына влиять этет, бул дагы таасири чоң да булардын. Ал эми үй бүлөдө аял киши аябай ыраазы болуп, бардык жашоосуна ыраазы, сабырга келип, түшүнүү менен
акылмандуулук менен, токтоолук менен баардыгын саресеп салып, билим алып, баардыгын өз учурунда кандай болсо ошондой кабыл алып, ошентип оңдогонго, баардык нерсени туура түшүнүп, туура жолго салганга аракет кылып аткан болсо, ал үйдө сөзсүз жакшылыктар жаралат. Ошондуктан биз, мен айтайын дегеним, аялдар ушул үйдө чыр чыгарбаганга аракет жасасак, тополоң кылбаганга аракет жасасак деген ой келет да. Сардал эже, сизге биринчиден айтарым чоң рахмат. Абдан сонун, мен ойлойм, Элдик каналдын көрүүчүлөрүбүзгө абдан жакшы маалыматтар болду. Биздин видеобуздун негизинде көпчүлүгү өздөрүнүн үй бүлөсүнү, башкаларга болгон мамилесини, өзгөчө эжекелерибиз өздөрүн дагы бир сыйра ойлонуп, мындай жашоосуну анализдеп, жакшы бир пайдалуу маалымат болуш керек деп ойлойм. Анан кийин эгерде сиз менен байланышам, маалымат алам же сабактарыңызга катышам деген болсо, кандай кылса болот биздин көрүүчүлөрүбүз? Эгерде адамдын жан дүйнөсүндө тынчтык кетип, азыр аябагандай бир стрессте, депрессияда жүргөн болсо, өзүнүн жолун таппай аткан болсо, бир жумушту баштайм деп коркуп аткан болсо, же ата энесине таарынып, же үй бүлөсүндө тааныч болуп, үйдө бир кандайдыр бир келишпестиктер, бири-бирин түшүнбөстүктөр болсо, кайрылсаңыздар болот. Бул номерлерди таштап, кыздарыбыз неме кылып таштап кетишет. Видеонун астына чыгарып кое берели, чыгарып койсоңуздар болот. Ушул жааттан кайрылса болот. Себеби менде ушундай ситуациялар көп болуп атат. Ушундай үй бүлөлүк ажырашуулардан, маселелерден сабактан кийин бирге жашап калгандар бар. Аябай бактылуу ынтымак жашап калгандар бар. Аял киши, оказывается, мен өзүм эле кылып жүргөн турбаймынбы, кемчиликтердин көпчүлүгү менде турбайбы деп кабыл алып, өзүн вообще түздөп кеткен, ушунчалык жогорку даражага өсүп жетилген айымдарыбыз бар да. Аябай аларды көрсөң сүйүнөсүң да, сыймыктанасың. Эми айтайын дегеним, бул мамлекетибизде акылмандуу, билимдүү айымдар көбөйсө, акылмандуу, билимдүү наристелерди чоңойтуп берет да. Анан ошондо бизде жакшы нерсе жаралат. Чоң рахмат, Сардал эже. Сиз дагы үй бүлөңүз менен бактылуу болуңуз. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер дагы видеонун акырына чейин көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Видео жаккан болсо, сөзсүз түрдө видеого лайкты басыңыздар. Подписаться кнопкасын басып, биздин каналыбызга катталганды дагы унутпаңыздар. Биз сиздерге колдон келишинче жакшы маалыматты бергенге аракет кылдык. Буюрса, кийинки видеолордон көрүшкөнчө.